Кумшекер өндүрүп чыгаруу өтө татаал процесс. Ал айдоо аянттарында кызылчаны жайлата өстүрүп, күзүндө анын түшүмүн жыйнап, кайыңды кант заводуна алып келүүдөн башталат. Алгач унаалар кызылча кабыл алуу жайына келет. Ал жерде кызматкерлер кызылчанын арасындагы таш, шлактарды текшеришет. Андан соң тазаланган жана майдаланган кызылча лабораторияга анализге жөнөтүлөт. Ал жайда адистер түшүмдүн таттуулугун жана сапатын аныкташат. Анан 26-дан 30-га чейин эме болуш керек, 30-тан ашпаш керек да. Анан бунун жардамы менен мен буга суу куюлуш керек да, аттестат менен таза суу. Бунун жардамы менен мен эме компьютердин жардамы менен чыгат. Анан бул өзүнүн дозасы болгондо көк күйө баштайт. Шолкать этип. Андан кийин мен муну растворду, киселгурду добавлять этем. Бул болсо сахарностьты определять этет да. Чыгарылган анализдер талапка жооп берген соң гана унаалар жүгү менен таразага жана башка процедураларга жөнөтүлөт. Лабораторияда бардыгы автоматташтырылганын кошумчалай кетпесе болбойт. Бул иштин тез жана тыкан жүрүшүн шарттайт. Андай жыйынтык чыгарылып калса, бияктан болсо койбой, анан кийин алып барып, бул эме биздин лабораториядан чыккандан кийин ал машина кагатка алып барып төгөт. Ошо кагатка түшүрүп атканда, ошо жерден барып общий состояние жана машинаныкын ошону карап турасыз. Анда ошо жерден карайсыз. Потому что азыр деген бүгүнкү күндө баары тең механическая уборка кылып атат. Арасында таштары бар, курайлары бар, топурактары бар. Анан кийин 200 граммдан ылдый кызылча алып келбеш керек. Анан комбайн менен болгондон кийин бага бүт кызылчалардын баарын эле жыйнай берет да. Ошолорун карап, анан кийин ошого карата эме грязьти коюп беребиз, киринчи. Майда болбош керек. Заводко алып келген кызылча 200 граммдан өйдө болуш керек да, потому что 200 граммдан ылдый болсо, ал топурак менен кошо эле кайра отходко чыгып кетет. А биз деген вес менен алып атпайбызбы анычы? Андай кызылча даже производствого жетпейт. Толук текшерүүдөн өткөндөн кийин гана кызылча кабыл алына баштайт. Кабыл алуу пунктунда Александр Завялов 10 жылдан бери эмгектенет. Таңерте башталган иши сезон убагында келген унаалардын көптүгүнө байланыштуу кеч бүтөт. Айтымында жумушу оор болбосо да бардыгы кол менен жасалгандыктан көбүрөөк күчтүү, кыймылды талап кылат. Эртең менен унаалар келип, кызылчаны төгүп беришет. Биз кол менен тизип иреттейбиз. Колго чогултулган кызылчанын сапаты жакшы. Азыр сезон болгондуктан тынымсыз иштеп жатабыз. Аталган пункт бир күндө 2000ден 3,5 тоннага чейин түшүмдү кабыл алат. Учурда негизги 3 бум иштеп жатат. Алардын 2-өө комбайн менен чапкан кызылчаны, ал эми 3-үчүсү кол менен жыйналганын кабыл алат. Бул жерде күн сайын 80ге жакын адам дыйкандар алып келген түшүмүн заводко жөнөтүп турат. Пункттардын айырмачылыгы бул механикалык түрдө алынган кызылчанын эмеси, кызылчанын өзүнүн сапаты төмөндөп калат, анча-мынча урулуп, эзилип, жанчылып калат механикалык себептен. Ошондуктан аны тезирээк кабыл алып заводко жөнөткөнгө аракет кылабыз. А кол менен тазаланган кызылча болсо көбүрөөк сакталат. Ошол көбүрөөк сакталыш үчүн өзүнчө кол менен жыйылган кызылчаны жыйып турабыз. Кызылчаны ушинтип жыйгандан кийин акташ менен дарылап турабыз. Курт кумурскадан, күндүн нуруна каршы ошол себептерден кызылчанын сапатын жоготпош үчүн ошол себептерге карап ушундай себилет. Кант кызылчасын кайра иштетүүдөн мурда аны топурак, таш жана башка нерселерден арылтышат. Бул процесс үчүн кызылча бир нече баскычты басып өтөт. Ал эми аны толук тазалоодон өткөрүүдө негизги орунда кызылчаны жуучу жай турат. Жуулгандан кийин кызылча атайын бункерге түшөт. Жаңы технологиянын жардамы менен кесилип, майдаланып чыгат. Майдаланган кызылчадан сироп сыгылып алынат. Андан соң жогорку температурада аткарылган иштердин негизинде шекер алынат. Вырабатываем порядка 550 тонн сахара в сутки. Биз суткасына 500-550 тонна кум шекер өндүрүп жатабыз. 24 саат иштегендиктен өндүрүш үзгүлтүккө учурабайт. Быйыл салыштырмалуу дигестия көбүрөөк. Биз мурдагыдай эле иш тартип менен иштеп атабыз. Чуть-чуть выше, конечно, дигестия.
не намного. Кумшекер алгаш чыкканда ным болгондуктан аны атайын кургатуучу жайга жөнөтүшөт. Аталган заводдун суткасына 3,5 миң тонна кызылчаны кайра иштетүүгө күчү жетет. Учурда 180 миң тонна сырьёну кабыл алып, анын 35 миңин иштетип чыгарышты. Быйылкы жылы Кошой заводу иштебей калгандыктан бул завод жалгыз Чүй жана Талас облустарынан жыйналып келген кант кызылчасынан шекер чыгарууда. Республика боюнча 8 кабыл алуу аянтчаларыбыз бар. Бул деген Таластан баштап, биягы Кемин, Чүй Токмок, Кант, Беловодский, Сокулук. Бүгүнкү күндө бир күндө 15 миңден тоннадан ашык кабыл алуу болуп жүрүп атат. Экспорт жок, биздин өзүбүздүн ички базарларга сатылат. Эми 2 завод быйыл Кошой заводу туруп калды да. Кошой заводу туруп калды. Бир гана ошо Кайыңдык кант иштеп атат. Если 2 завод иштеп толук кандуу иштегенде биз өзүбүздүн ошо республикада болгон кант кызылчасына эме кумшекерине болгон муктачтыкты жаба алабыз да, жаба алабыз. Салыштырмалуу кант кызылчасынын аянттары жылдан жылга кыскарып жатат. Маселен, Панфилов району боюнча 2017 жылы 2796 гектар, 2018 жылы 2010 гектар айдалса, былтыр 1135 гектар, ал эми быйыл 708 гана гектар кызылча себилген. Аянттардын кыскаруусунун себебин айыл чарба адистери төмөндөгүчө түшүндүрүшөт. Ар жылы түшүп атат. Это себеби сахардын жана импортуна көбүрөөк келип калган. Анан кийин берде договор берди сакзаводдон 50 алчы, 50 акчасы менен, 50 продукция менен. А былтыркы 19 неме 28 72. То есть 28 акча, 72 продукция менен. Түшүндүрүлүк быйыл где-то средний, азыркы моментке где-то 400 центнерден болуп атат. Ну, еще полностью немеден, азыр где-то площадь, аянтар где-то 45 эле где-то приблизительно неметкенде уборка болгон. 40 жакшыраак. Былтыр 373 центнер болчу. Ну, где-то 27 центнерге көбүрөөк быйыл. Өндүрүштө жалпысынан 1300 киши иштейт. Алардын 600-ü заводдун өзүндө эмгектенишет. Кызылча жыйноо жумуштары ноябрь айынын аягына чейин улангандыктан алардын бардыгы кышка чейин иш менен камсыз болушкан. Мунара Кадырзин кызы, Асылбек Курманалиев, Панфилов району.